Assalamu alaikum, урматтуу улуу журт. Назарыңыздарда дагы деле болсо Манас баяны көрсөтүүсү. Биз токтогон жерден сөзүбүздү улай берели. Алгач биздин көрсөтүүбүзгө көмөк көрсөтүп, ар тараптан колдоп жаткан инсандарга ыраазычылык айтып кетейин. Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Курманкул Зулушев мырзага терең ыраазычылык айтмакчымын туугандар. Ошондой эле дагы бир ыраазычылык психолог Данияр Чормошев дегеним бар. Мына Даниярга дагы алкыш айтмакчымын. Ошентип токтогон жеримден сөзүмдү улайын эмесе. Баягы Манас тигил көз камандын балдарынын үйүнөн кымызга кошуп берген ууга ууланып, араң дегенде жанын ала качып, кутулуп, ак куланы минип алып, уруп салып баратат. Артынан көз камандын баласы Көкчөкөз Коржоңбос деген күлүгүн минип алып, бул Манас кутулуп кетсе, эртең бизге күн тутулат. Бул Манас кутулуп кетсе, биз ажалдан мурун өлөбүз деп, Манастын ак бараңын жонуна артып алып, Коржоңбоско минип алып, Манасты кууп баратат, жетпей баратат. Манас болсо баягы уунун таасиринен бир туруп эсине келип, бир туруп эсин жоготуп, ушинтип көзү ала чакмак болуп, эсине келген жерде ак куланын башын өрдү карай тартып, эптеп, ашып кутулуп кетсем деп, сөккө жетип калды дейт. Сөккө жеткенде, ошол сөк жайлоосунда Шаты деген асказоолуу жер бар экен. Мына ушул Шатыны ашып кетсем, анан ары жагына түшүп, Анжиян көздөй же болбосо Талас көздөй качып кетсем деп, мына ошол Шатыга салды дейт. Шаты деген зоо оңой жер эмес эле дейт. Ак кула Шатынын баягы кыя жолунда, зооканын арасында таманы жолго батпай тайгаланып, мүдүрүлүп атып араң чыгып баратат дейт. Аны байкаган Манас өзү да ууга угуп калган. Эптеп араң дегенде аттан түшүп, ак куланы чылбырдан жетелеп, баягы асказоонун арасында тырмышып, ажалдан качып баратат дейт. Анын артынан бир убакта Көкчөкөз жете келди. Тетигил Шатынын асказоосунда тырмышып бараткан Манасты көрүп, мыйыгынан жылмайып, эми чындап Манастын ажалы жеткен экен деп, ак бараң менен мээлеп туруп Манасты атып калды дейт. Ансыз деле араң калтарып чыгып бараткан ак кула бир убакта аскадан учуп түштү. Анын ары жагында кичинекей баягы арча өсөт экен. Баягы ак бараңдын огу Манаска жетип, оң далыдан тийип, оң эмчектин үстүнөн чыгып кетти дейт. Бир убакта баягы арчага жөлөнүп барып, андан кийин ар жакты көздөй Манас кулады дейт. Эми зооканын ылдый жагы тигил күпкүр. Ал жакты барып, баягы Көкчөкөз көрө алмак беле. Көкчөкөз Манасты атып өлтүрдүм, ак куласын олжолоп кетсем болмок деп арман кылып турганда, артынан Көкчөкөздүн бир тууганы чагалдай жетип барды дейт. Ай, бул Манастын артынан кубалап кеттиң эле. Эмне болду, эмне жок, артыңдан бир келип, сага жардамым тийсе берейин деп, ушинтип жетип келдим дегенде, тигил ак куласын аскадан кулаттык. Манасын болсо атып сулаттык. Эми калган олжосунун баардыгы бизде калды. Манастын ак келтеси бизде калды. Манастын кылыч найзасы, ак күбөсү бизде калды. Ушул олжолор дагы баа жеткис. Жүр артка баралы дагы. Эми Манастын баягы ордосун алалы деп, муну ушинтип артты көздөй кайтып калышты дейт. Көкчөкөздөр минтип кеткенден кийин эми Манас эмне болду? Мына ошондон кабар алалы. Манас Кудай колдоп, 40 чилтен шай колдоп, тигил асказоодон кулаганда, бир көзүн ачып караса, жанында ак куласы турат дейт, тирүү бойдон. Өзү болсо эсине келип кетип, бая ок тийген жери сыздап, ажалымдын жеткени ушул экен деп, бирок жарадар болуп тирүү жатат дейт. Көкчөкөз болсо Манас өлдү деп, сүйүнгөн бойдон эми элди көчүрүп Таласка кетели деп жөнөп кетти. Бир кезекте Манас өзүнө келип, эки жагын караса, бая 40 чилтени колдоп турат жерген. Манас башка дүйнөгө, кайып дүйнөгө өтүп кетти. Эми ушул жерде Сагынбай атабыз өтө муну укмуштуудай кылып сүрөттөп айтып берген. Мен сиздерге тилекке каршы антип айтып бере албайм. Баягы 40 жигити Көкчөкөздүн айылында калган. Манастын 40 чилтени мына ошол 40 жигитти кандайдыр бир сыйкыр менен, кандайдыр бир укмуш менен ордунан барсын
башка жака алып жылып кетишти да. Бул 40 жигит мына ошол жерден таң калыштуу жок болушту. Эл оозунда айтылат дейт, Сагынбай атабыз мына ушинтип айтат да. Мына ушул Манастагы 40 жигит дагы ар кай жерде калып калышты. Булар мына ушинтип кайып дүйнөдө 7 жыл жүрдүбү, 7 ай жүрдүбү, 7 күн жүрдүбү ким билсин дейт. Баягы ууланышып калган немелер эс мас болуп өзүнө келе алышпай, мына ушинтип кайып дүйнөгө өтүп кетти дейт, баягы 40 жылтендин колдоосу менен. Аңгыча баягында тетигил Көкчөкөстүн үйүнө келбестен аңуулап кетип калган Серек менен Сыргак жүрөктөрү сезип Манастын артынан барып Манасты табышты дейт. Серек менен Сыргак бая Манасты таап, анан Сыргак Манасты жөлөп тургузду дейт. Мына ошондо алдында турган Серек Манастын жаракатын көрүп кудайлабыйды дейт да. Ой Кудай, бу баатырдан айрылып калган турбайбызбы деп муну ушинтип бакырып буркурап баштаганда Сыргак аны тынчытты дейт. Ай тура турчу, жараттын оозун мен көрөйүн деп анан жаратты караса, эч бир жерине тийбей ок түз чыгып кеткен экен. Буга Сыргак сүйүндү дейт. Кудайым буйруса ажалың жок экен баатырым деп анан эптеп жанындагы дарыларынан алып Манастын жаракатын таңып анан ол турганда Манас айтты дейт. Эми силер Айгандын журтуна кетип калгыла. Мен азыр айыкканча силер бөөдө өлүм болосуңар деп анан кийин аларды жөнөттү дейт. Мына ушул жерди кунт коюу угуңуздар деп атканым, Манаска негедир Серек менен Сыргак Манастын өтүнүчү боюнча комуз алып келип беришти да. Мен комузумду чертейин, 40 чилтеним келет. 40 чилтеним мени мага жөн келбестен аюусу ага болуп келет, кийиги ини болуп келет, жолборсу жолдош болуп келет, арстаны дос болуп келет. Алар мага дары мегин берет, дуасын берет деп муну ушинтип Манас айтып атат да. Анан Серек менен Сыргак негедир Манасты ошол жерге таштап, өздөрү тетигил Кенжуттагы Айгандын калаасы жакты көздөй кетишти. Манас комузун ойноп атат. Ааламдын баарысы Манасты айланып атат да. Бая жапайы айвандар 40 чилтени аюусу ага болуп келип, тамыр казып берип, кийиги ини болуп келип, будадары берип, муну ушинтип аалам жапайы жаныбарлар, жырткычтар Манаска келишип, муну ушинтип аалам менен аалам болуп, Манас комузун ойноп жатат. Жаратылыш бул дүйнө Манастын айланасында тегеренип жатат да. Мага муну ушундай сезилди туугандар. Эми бул жакта Көкчөкөстөр эмне иш кылып жатат? Мен силерге ошону айтып берейин. Көкчөкөс Суңшоо, Нарын, Чатыркөл тарапта, ошол тараптан Манас жер бөлүп берген экен да. Мына ошол жактагы 3000 түтүн элин көчүрүп алып анан таласты көздөй жөнөдү дейт. Мына биз эми бүткүл Манастын бийлигин колго алабыз деп таласты көздөй көчүп бара жатат. Ал эми 40 жигит дагы баягы кайып болуп кетишкен. Булар дагы же чын дүйнөдө эмес, же жалган дүйнөдө эмес, муну ушинтип ортодо турушат. Өстөрүн билишпейт. Денеси чың, өстөрү соо болгон менен акылы эч нерсе сезбейт. Муну ушундай абалда туугандар. Муну дагы Манастын колдоочу 40 чилтендери жасады дейт. Кудайдын кудурети муну ушундай деп Сагынбай атабыз айтып берип жатат. Эми ушул жерде абдан көп сөздөр бар. Абдан көп Сагынбай атабыздын уйкаштыкка жык толгон жана башка кооздоолору, сүрөттөйлөрү бар да. Мунун баарысын китепти окуп өзүңүздөр бир баягы аңдап алсаңыздар болот. Мен болсо өзүмдүн кудуретимдин, дараметимдин жетишинче сиздерге айтып бере берейин. Муну ошентип Көкчөкөстөр таласка көчүп жөнөштү. Алаңгыча болгон жок. Көкчөкөстүн баягы булар 7 тууган да. Көкчөкөстүн энеси башка, анан калган инилери ошол баягы Үсөн чалдын калмактан алган аяланан туулган. Анан таласка көчүп келгенден кийин
Көкчөкөс кадимкидей өкүрүктү салып Манас өлдү, бул жоодо мүнтип 40 жигит өлдү деп элдин баарына калп айттырып, Мазаке деген немени жөнөтүп, Мазаке элдин баарына кара кийгиле, Манасты жоготуп алдык, Баатырдан айрылдык деп элдин баарысына өкүрүп бакырып чуу салды дейт. Бая таластагы кыргыздын баарысы Мазакеге ишенген жок дейт. Ай, кай жакта гана өлбөгөн Манас. Бизге Манасты өлдү деп сен калп айтып жатпайсыңбы? Манастан мурун Бакай келген, ал Бакай кайда жүр экен деп эл Бакайды издеп калышты дейт. Мазакеге ишенбей элдин баары күлүштү дейт. Мына ошондон калып калган дейт, бир нерсе болсо мазактап, Мазаке кылып, муну ушинтип шылдыңдаганды биз кыргыздар мазактап деп сүйлөп калабыз го, баягы шылдыңдап деген сөздү. Мына ошол мазактап деген сөз жанагы Мазаке деген кишинин атынан калды дейт. Аңгыча болбой Көкчөкөс байге чаптырып, Манастын малын талап, кадимкидей Манастын айылын тоноп, Манастын бийлигин алып, тагына олтуруп алды дейт. Анан Бакайды издеп атышат. Бул Бакай деген пир ургуру кайда кетти экен булардын? Ушуну соелу, болбосо ушул Манастан артык, Манаска тең неме деп Бакайды издеп калышты дейт. Бакайдын жоголуп кеткени жөнүндө азыр кыскача баян кылып берейин. Каныкей Манаска тийгенине 2 жылдан ашты дейт. Мына ошол 2 жылдан бери бир элге көрсөтпөй жашыруун жасап жүргөн иши бар эле дейт. Чаткалдын тушунда Чанач деген жер бар эле дейт. Ошол жерде кургак жылга, мына ошол кургак жылганы өрдөтүп барып дейт. Таш түбүнөн көөлөтүп, 4 тарабын тең кылып, 400 кулач ичи бар дейт. Баргандан бери Каныкей 2 жылга карт толгон кылып жаткан иши бар. Кызматында киши бар. Айланасы баары таш, астыда жер, үстү жер, апаң ардын сөз экен, аңгемесин тыңдай бер дейт. Мына ошол Чаткалдын Чанач деген жеринде кургак жылганы өрдөтүп барып, таштын түбүн көөлөтүп, үңкүр кастырды дейт да. Ал эми кире бериш жери кичинекей эле дейт. Бирок нары жагы 400 кулач болгон жер эле дейт. Манастын казынасын мына ошол жака улам 40 нар төөгө арттырып, ташып олтуруп, ошол жерге каттырды дейт. Анан Манас тетигил Кенжут, тетигил Жаабаны көздөй жортуулга кеткенде Каныкей кызыктай бир түш көрөт. Түшүндө кызык иш көрөт. Түшүндө кандайдыр бир адамдар, кандайдыр бир нерселер келип алып, Каныкейге 7 ай, 7 күн, 7 жыл деп муну ушинтип улам кайталашты дейт да. Анан эртең менен туруп алып, болду болбоду бир кызыкты көрсөтөт го бу Кудай деп, анан кийин баягы кылып жаткан ишин тездетти дейт. 40 нардан төөгө жүк артып, эч кимге көрсөтпөй, баягы Манастын казынасын Чаткалдын ошол кургак жылга деген жерине алып барып, Чаначтын тушунда дейт, мына ошол жерге алып барып, үңкүргө анан каттырды дейт. Мына ошону катып, бул жерге Бакай да чогуу барат. Баягы эл бар ал жерде, алардын баарысына жамбы берип, алардын баарысына кандайдыр бир эсинен чыгарта турган дар чөп берип, муну ушинтип алар кылган ишин өздөрү билбей бая чукурду чукуп олтурду дейт. Бирок жамбы берип аябай байытталарды дейт да, төлөп берди акчасын дейт. Анан бүткөндөн кийин эшигин чаптатып, Каныкей кадимкидей дуа окуп, мына ошол жерге дуа салды дейт. Эми дуа салганда бул бир дуасы 7 күндө, же 7 айда, же болбосо 7 жылда араң жазылчу экен. Муну ушинтип Каныкейдин дуасы тиип, тетигил үңкүрдүн эшиги көрүнбөй, көрүнүп ачып кирсе дагы адам аны билбей, же болбосо туйбай, же болбосо ал жактан казынаны таппай, муну ушинтип калчу экен. Анан ошентип Каныкей дуасын окуганда Бакай баягы казынаны тетигил жактап текшерип, жыйнап жүрүп, үңкүрдүн ичинде калып калат экен. Анан же эшигин ачып чыга албайт, кыйкырып бир белги бере албайт, мына ушинтип Бакай калып кетти дейт. Анан эми 7 күнгө толгончо, баягы Бакай чыга турган убакыт болгончо, мен сиздерге кайрадан Көкчөкөскө кайрылып, анын окуясын айта берейин. Көкчөкөс Каныкейге киши чаптырды дейт. Баягы эле Мазакени чаптырып, айттырып жатат. Эми мына Манас өлдү. Манастын жесири Каныкей мага тийсин
деп айттырганда аны Каныкей угуп, анан Каныкей эми амалдуу эмеспи? Мен эми Манас өлөрү менен сизге тийип алсам, Манастын арбагы урбайбы? Ошондуктан бир аз сөөгү муздасын. Мен 7 ай күтүнөйүн, андан кийин тиейин деп Көкчөкөстүн санаасын тындырды дейт. Бирок Көкчөкөс баягы кыйдылыгына салып, Каныкейди тоноп, эч нерсе калтырбай, киерге кийим ичерине ашын жок кылып, мал келинен бери тоногула дагы калтырып койгула. Күтүнө турган болсо, көп болсо 4 айга чыдайт. 4 айдан кийин мага тиет, өзү келет ушул жерге деп Каныкейди быдырын калтырбай тоноп алышты дейт. Андан кийин баягы Көкчөкөстүн иниси Агалдай Акылайга сөз айттырды дейт. Акылай дагы муну ошентип тындым кылып, тынчытып, мен эми Манастын сөөгү баягы муздай электе сизге тийип алганым болбостур. Эч кандай сизге каршылыгым жок. Бирок бир аз күтүнөйүн деп ал дагы Агалдайдын санаасын тынчытты дейт. Агалдай дагы Акылайды тонотту дейт да. Муну ушинтип баягы Манастын аялдарына булар күчүн көрсөтө баштады. Анан Кара Бөрккө келгенде Кара Бөрктүн жашы 40ка таяп калган экен, эч кимиси албайт дейт. Бул карып калыптыр. Муну биздин атабыз алсын деп баягы Үсөн Чалга Мазакени жөнөттү дейт. Анан баягы элге мазак болгон Мазаке тетигил Көкчөкөстүн буйругу менен Көзкаман Чалга барып минтип айтып турат. Эми сенин балаң Көкчөкөс ага оомат келди. Манастын ордун ээледи. Анан Манастын Каныкейин ала турган болду. Каныкей бир аз күтүнүп, анан Көкчөкөскө тие турган болду. Ал эми Агалдай болсо Акылайга үйлөнө турган болду. Андан кийинкилерине тетигил Кара Бөрктү ал десек, жаш өтүп калыптыр деп болбой жатат. Ошону сизди алсын деп жатат балдарыңыз. Деп мынтип айтканда, баягы Көзкаман аксакал Үсөн Чал Мазаке сүйлөп бүткөнчө көзүн жумуп, сөзүн бөлбөй аягына чейин укту дейт. Аягына жеткенде, бул Манас бизге эмне жамандык кылды эле? Биз тетигил Жуушаңдан тентип келгенде, Манас бизди тосуп алып, үстүбүзгө үй берип, астыбызга ат берип, мал берип, мынтип байытпады беле? Биз ушул жака келгени байлыкка маарып жыргап калдык го. Манас менин балдарыма эмне жамандык кылды эле, эмне кастык кылды эле? Деп жер тепкилеп моминтип ыйлады дейт. Анан Мазакеге айтты дейт, менин балдарымды чогулт жайланайын, балдарымды чакырчы бери деп бүткүл балдарын үйүнө жыйнады дейт. Ансыз деле бул Көзкамандын балдары тетигил Манаска болуша калганы өзүнчө болуп, анан Манасты чабалы, анын байлыгын тонойлу, аялдарын катын кылып алалы дегендери өзүнчө болуп бөлүнүшүп калган болчу бул учурда. Тетигил Көкчөкөс тарабы Агалдай, Чагалдай, анан Токолдой болчу. Мына ушулар Көкчөкөскө кошулуп алышып, анан хандыкты өткөрүп алабыз дешип жаткан. Ал эми Бегелдей жана Дөрбөлдөй деген балдары өзүнчө болуп, булар баягы каршылык көрсөтпөй эле коелу, Манасты өлтүрбөйлү деп өзүнчө бөлүнүп алышкан. Анан баягы Көзкаман аксакал тетиги Мазакенин сөзүн уккандан кийин балдарын чогултуп атпайбы? Мына ушул чогулушта Көзкаман аксакал кейди дейт, жана Мазакеге айткан сөзүн айтты дейт. Ай балдарым, Манаска кастык кылып, силерди кусур урмай болду го. Биз тетиги Жуушаңдан кандай келдик эле? Кандай кийим менен келдик эле? Эмне акыбалда келдик эле? Манас бизди тосуп алды. Ысык жерге жайгаш, ушул жерге көн ата деп бизге биринчи Анжияндан жер берди. Ал ысык жер бизге жакпагандан кийин мына Суңшуудан жер берди бизге. Чатырдай болгон сонун көлдүн жээгинде жашап атабыз. Байлыкка ырык тойдук, байыдык. Биздин жашообуз укмуш болду го. Силерге эмне жеткен жок? Манастыкка эмне кастык кылдыңар деп муну ушинтип кейип баштады дейт. Мына ошондо Көкчөкөсү баягы Көзкаман атасын какты дейт. Камчы менен чаап ийейин деп бас калды дейт да. Анан Көзкаман аксакал камчысын сүйрөгөн бойдон илки басып кетти дейт. Ал эми Көкчөкөс болсо энилерине ага болгон киши болуп, мындан ары ынтымактуу бололу. Мына бийликтин баары бизге өттү. Манасым болсо мен тетигил артынан сөөктүн ашуусун аша берер жерге жеткенде ак бараң менен атып аны өлтүрдүм. Аты Аккула болсо Зоодон кулап өлдү. Манас болсо ок тийген соң андан нары учуп өлдү
деп муну ушинтип айтып берип дардактап, анан инилерин ынтымакка чакырмыш болуп муну ушинтип, анан Токолтойдун үйүнө чогулуш өткөрмөккө жөнөп калышты дейт. Элди чакырып, элдин баарына айтып, ай, Манастын учурунда силер тетигил каш кулактын этин жебейт экенсиңер, аюунун этин жебейт экенсиңер, бул жакта далай жапайы айван бар экен, ошолордун этин жегиле, тетигил жылкы менен койго, уйга, баланчага тийбегиле, алар көбөйсүн, а силер болсо жапайы айвандын этинен жегиле деп муну ушинтип бүт элдин баарын калмак Кытай кылмак болду дейт. Анын баарын уккан кыргыз огош бетер чоочуп, баягы коркконунан эле айрымдары араң турду дейт, калгандары жерге түкүрүп кайтты дейт. Муну ушинтип жатканда Бегелдей деген бир тууганы жетип келди дейт. Ай, мен тетигил 40 жигитти бүтүн көрдүм. Тетигил жакта Алмамбет, Кыргылчал жана башкасынын баарысы чогулуп Манаска жолугушту деп бул кезекте баягы Манас Сагынбай атабыздын айтуусу боюнча кайып дүйнөдөн булар берки дүйнөгө өтүшүп, анан 40 жигити Манас менен жолугушуп, кучакташып, көрүшүп, таласка эми жетели деп муну ушинтип калган экен. Ошону Бегелдей көрүп калыптыр. Көкчөкөскө чаап келип айтса, бул эмне кылган турат бул жерде? Ушинтип мен элге сүйлөп атсам, моминтип Манас келе атат деп, элдин баарын үркүткөнү кандай деп Бегелдейди кылыч менен тартып калды дейт. Бегелдейди тартканда Бегелдей ошол жерде жан берди. Аны көргөн Чагалдай деген бир тууганы, бул Манастын ордун эйлей электеле Бегелдейди өлтүрүп салды. Эртең моюндун ордун эйлей турган болсо, мага эмне күн көрсөтөт экен бул деп, канжарын алып барып, баягы Көкчөкөстүн карнын жара койду дейт. Карны жара койгондо ичегеси чубалып, Көкчөкөс ошол жерде жан берди дейт. Ана минтип турганда Көз Каман чал кирип келип калды дейт. Баягы Чагалдай Көкчөкөстүн карнын жара сайганын көрүп, Чагaldайды таяк менен баштан арып тартып калды эле дейт. Башы жарылып, Чагалдай ошол жерде жан берди. Анын артынан Агалдай кирип калды дейт. Атасы Көз Каман тетигил Чагaldайдын башын жара чапканын көрүп, ай, бул тетигил Көкчөкөстү өлтүрүп, Чагaldайды өлтүрүп, тетиги Бегелдейди өлтүрүп, Манастын ордун өзү ээлейм деген турбайбы деп, Агалдай тетигил атасы Көз Камандын карнын жара сайды дейт. Муну ушинтип Көз Каманды өлтүрдү дейт. Жана эки иниси, кенжелери, Дөрбөлдөй менен Токолтой, бири-бирин жаа менен атып, муну ушинтип өлтүрүштү. Калгандары бычак сайып, канжар уруп бири-бирине муну ушинтип кырылып калышты. Ал эмес Көкчөкөстүн аялы Кашайба деген экен. Мына ошол Кашайба Көкчөкөстү Чагалдай өлтүрүп салды дегенди угуп, Шакаба деген анын аялына келип, аны бычактап өлтүрүп, эми качайын дегенде Шакабанын үйүндө кызматкер болуп жүргөн Бообек деген жигит тетиги Кашайбаны өлтүрүп, анан качып жөнөдү. Муну ушинтип Манаста минтип жазылат: урайын десе Кудайың, уулуң да душман жудайың. Кылгысы келсе Кудайың, кызың да душман жудайың. Келиниң чыгат кер айтып, кемпириң чыгат сыр айтып. Дат айтууга даваң жок, жатасың бутуң тыр айтып. Жамбы берген жар жороң, жакшылык кылбайт кыл айтып. Пендеде болбойт медериң, өзүңдөн душман табылса, өзгөгө барбы не дээриң дейт. Кудай урам десе, мынтип урат дейт. Ошентип баягы Көз Камандын баарысы кырылып, алардан 4 кыз, 3 уул калыптыр. Анан 5 аял калды дейт. Калганынын баарысы кырылып калды дейт. Ал эми булар өлгөндөн кийин Манас 40 жигитине жолугуп, бакай чыгып келип, Алмамбет, Кыргылчал баш болушуп анан Кыргызга келип жетишти булар. Эми ушул жерден токтой туралы, калган кеп сөздү кийинки көрсөтүүдө улайбыз буйрса. Аман туруңуздар. Урматтуу көрүүчү, эгер бизди колдоп, эмгегибизди баалап, бабаларыбыздын даңкын баяндаган көрсөтүүлөр көбүрөөк чыгып, көбүрөөк жайылуусун кааласаңыз, экрандагы номерлерге акча которуп, демөөрчүлүк кылсаңыз болот. Күч бирдикте замандаш.